Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Болушунча, срочно ушул видео менен бөлүшүп койгула. Мына Нургазы агабызга срочно экстремный жардам керек болуп атыптыр. Агабыз мына 24 мартта шастный случай деп коет эми, несчастный случай деп коет. Мындай жөн эле пешеход жок жерден кеткан жерден, 60та кеткан жерден мас бир адам чыгып, алдынан ушул каза болуп калат, ДТП болупчу, мындай айткандачы. Анан кийин ал жерден эч кандай доом жок деп аткан жерден агабыз келишип кеңешип бир эки жакындары менен 200 берелик деп атканда 2 миллион канчадан сураптыр. Анан ошондой кылып сотко ашып кеттир. Бул эми 2 миллионду бербесе камалып кетиш коркунучу да туруптур да. Анан лицензия маселеси менен анан кичине маселе болуп, ал жактан да штраф келип калып, жок жерден аябай 3 миллион 800 акчага ушул 2 миллион 800 акчага түшүп калыптыр. Анан кече бир аз элге кайрылуу кылган экен. Канча 270 миң акча чогулуптур. Колдон келишинче бир көмөгөзү көргөзүп койсок болот. Агабыздын аты Нургазы, Жалал аттын Кочкор атасынан болот экен. Кайсыл айылдан болосуз, кандай болду эле, бир катардан айтып берсеңиз өзүнөн, эки ооз сүйлөпчү. Assalamu alaikum. Ленин Севастопольский проспекттен кетип аткам түнкү саат 11:30 жарымда алдыман киши чыгып калды, мындай внезапно эле. Мен 40-50 кетип аткам. 40-50 кетип атсам, А полоса, выделенный полоса кеткан түн бөлө. Ал жерде автобус жок, остановка жок, пешеход жок. Астыман чуркапка чыга калдым, мен жетишпей калдым. Ал кара куш менен сүйүп, комага түшүп калыптыр. Бир жумадан кийин каза болуп калды ошентип. Ошентип доом жок деп атып, азыр эми 2 миллион сурап атат эми алар. Ошондой. Буйруса ака, сиз жалгыз эмессиз, Нургазы ака. Көңүлүңүздү чөктүрбөң ака. Эл көп, эл журт көп, Кудай кааласа колдон келишинче көмөгүнү көргөзөт элдер. Мындай күнгө эч ким кабылбасын. Аябай жок жерден ушундай жанагы болуп атыптыр. Кудай кааласа бул сыноодон да чыгып кетебиз ака. Кудай кааласа баары жакшы болот. Мына коом жетекчилери, айылдар, группалар, мына чоң жанагы жетектеп жүргөн агаларыбыз бар го, бул Москвада айыл-пайылдарды ошолор кичине 5-10 сомдон жардам берип койсо аябай жакшы болот. Биримдигибизди дагында болсо көргөзүп коелук. Буга чейин көп сборлорду жаап келгенбиз. Кудай кааласа бул сбор аз эле экен. Келиңиздер туугандар, биримдикте болуп, ар ушундай чыккан видеолорго, ушундай кайрымдуулуктарга 100-200 рубльден которгонсо Кудай кааласа иштер бүтүп кетет. Көп сборлор жабылып кетет. Андыктан баарыңыздарды көңүл кош болбоско чакырып кетемин. Себепчи болгон кылган менен барабар дейт мынакей. Лайктан басып, бирөөлөр которушуна, мисалы, жаман комментарий жазбастан статус группалар менен бөлүшүп койгула. Аманчылык болсун, Кудай кааласа. Бүтүп кеткен, ушул иштери бүтүп кеткен адам бир жана кылалы ака. Тойлордо көрүшөлүк иншалла. Кудай кааласачы. Андыктан жардам берип поддержка кылып коелук. Ассаламу алейкум, көрүшкөнчө.